Кыргызстанда күз-кыш мезгили кыйынчылык менен өтүүдө. Электр энергиясынын керектөөнүн жогорулашы энергетика тармагындагы аварияларга алып келиши ыктымал. Бул тууралуу премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков 18 декабрда энергетика тармагынын ишин талкуулоо боюнча кезексиз кеңеш менен жүрүшүндө билдирди. Ал калкты кыш мезгилинде элди электр энергиясы менен толук кандуу камсыздоо керектигин айтты. Тийиштүү чараларды кабыл алуу жана калк арасында электрди үнөмдөө жөнүндө түшүндүрүү иштерин өткөрүү маанилүү. Керектөө көлөмүн кыскартуу зарыл. Тийиштүү чараларды кабыл алуу жана калк арасында электрди үнөмдөө жөнүндө түшүндүрүү иштерин өткөрүү маанилүү. Керектөө көлөмүн кыскартуу зарыл. Биз энергиянын үнөмдөөчү технологияларга өтүү тууралуу бир нече ирет айтканбыз. Бирок өткөн жылдары бул маселеге жетиштүү көңүл бурулган эмес. Учурда чыныгы абалды жана окуялардын негативдүү өнүгүүсүнө даярдык кандай экендигин баалоо керек, деди Артем Новиков. Анын маалыматына караганда, соңку кезде өлкөдө аба ырайына байланыштуу электр энергиясын колдонуу күн сайын белгиленген лимиттен ашып жатат. Акыркы күндө эле план боюнча 49,8 миллион киловатт саат каралган болсо, иш жүзүндө керектөө 58 миллион киловатт саатты түзгөн. Новиков Газпром Кыргызстан компаниясына Бишкек шаарындагы конуштарды газдаштыруу боюнча иштерди тездетүүнү сунуш кылды. Ак Жар конушун электр жарыгы менен туруктуу камсыздоо үчүн кошумча линиялар курулаарын кошумчалады. Бишкектин четиндеги Ак Жар жана Ак Бата конуштарынын тургундары электр энергиясы тынымсыз өчө бергенинен нааразы болуп, 15 декабрда кан жолду тосушкан. Эмне болуп атат азыр? Свет жок, брат. Телефон бар, сен телефонун үйүттүң. Свет жокпу, э? Свет жок. Жашабайсың сен алжарды, Сен билесиң алды, алжарды эмесин. Канча жыл болду уже? Канча жыл болуп атат? Быйыл. Кимди күтүп атасыз азыр? Мэрини күтүп атып, мэрияны. Мэрияны күтүп атасызбы, э? Yok,